Су адамзаттың жашоосундагы зарыл жаратылыш ресурстарынын бири. Суусуз жашоону элестетүү кыйын. Дүйнө жүзүндөгү кээ бир мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстан Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен сууга бай деп айтсак болот. Өлкөбүздөгү суунун пайдасы көп болгону менен анын зыян келтирген жагдайы да бар. Жай айларында күн өтө ысып, мөңгүлөр ээрип, дарыя ташкындарын алып келет. Мындайда дарыяларга жакын жайгашкан элдүү конуштарда эгин талааларын суу жууп кеткен учурлар катталат. Бул чыгарылышта суу ташкындарынан сактанган элдер жана дарыя жээктерин бекемдөө тууралуу сөз кылабыз. Бул Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагындагы чогорок айылы. Калктын саны 300гө жакын. Айыл Кожашкан дарыясына өтө жакын жайланышкан. Кээ бир үйлөр дарыядан 20 метрдей аралыкта турат. Бул аймакта 1974-жылдары дарыядан суу бөлүштүрүүчү башкы түйүн курулган мезгилде коопсуздук үчүн биринчи тосмолор жасалган. Бирок 1987-жылы дарыя ташкындап, чогорок жана Калча айылдарын суу каптап, турак жай, эгин талаары зыянга учураган. Учурда айылга жакын аралыктагы дарыя жээктери бекемделип, тосмо курулду. Бүгүнкү күндө эл тынчтыкта жашайт. Мына 700 метр дамбабыз азыр үстүдө турабыз биз. Ошондо 2 айылда 80 кожолуктан ашык 600-700гө жакын жаны бар. Ошолор бардыгы сакталып турат. Дагы бир нерсеси баягы бүргөнүн каналы сакталып калат. Бул суу ашып кеткен мезгилде ура турган болсо бүргөнүн каналын урса, ол 40 жылдык баягы көктөп аткан дарактар кургайт да. Дарыя жээгине тосмо куруунун да түйшүгү күч. Жумуштун баары жай айларында болгондуктан бул мезгилде суунун деңгээли көтөрүлүп, куруучуларга тоскоолдук жаратат. Мына бүткөндөгүсү. Бүткөндөгү мезгил мана шетке чейин келет. Мана изи турат мында. Мана шетке чейин келет. Азыркы бүгүнкү күндө мана шу тушка келет да. Суу келет. Суу. Биягы ашыкча мына көйгөн бар суу мына биз жакта жатат дагы. Кандайдыр бет чукуланып калган экен. Суу көбөйгөн мезгилде 280-260 кубка чейин барат жай мезгилдерде. Жылда 200 метр, 150 метр, 300 метр болуп жүрүп 2010-да башталган. Азыр ошол МЧСтен, Селөз-Аштан эсебеден Актурпак Токой айылда 1500-1600 метр дарыянын жээги бекемделди. Азыркыдай тосмо курулганга чейин жергиликтүү тургундардын күрүч өстүргөн эгин талааларын суу алып кеткен учурлар болгон. Жыл өткөн сайын дарыянын нугу өзгөрүп, айылга жакындап барган. Учурда чоң суунун жээктери бекемделгенине элдер да ыраазы. Мен жеримди алып кеткен. Дарыянын арагы, дамбанын арагында bir 50 метр жердин арагында да ошол жер менен байып, тынч болгон маалда ошондой кылып, кийин дарыя улуулап ошол жерде алып кетти. Бетинчан болуп жүрдүгүдө дарыя шаштырып, суулар келип 300 кубка чейин келет эди галлондогу. 300 кубтан ашып кетет. Endi azırınca 2 жылдан бери былтыр дамбак түшкөндөн бери жакшы элебиз. Быйыл тынч эле Кудайга. Endi быйылдан көрүп жатабыз. Endi аз-маз уландысы бар, endi кыл беребиз деп жатат. Онак кылсаңар жакшы болот. Актурпак айыл аймагынын Токой айылы да Кожашкан дарыясына жакын жайгашкан. Айылдын кооптуу делген аймагы дарыя ташкынына каршы бекемделген. Дама жок маалда айылды өтө коркунучта жашайт элек. Жазында суу көбөйөт, өтө көп. Bizde ayda 50 kocalıq yaşaydı, 350 turgun var. Şuradan bakılgandan beri bizge жақсы болып kaldı. Tınç, aldınlar yerlerimizi su alıp yazında tünde bulup. Az tınç yani, жылдан жылға дамбаларыбыз көтөрүлүп, жақсы болып kurulup. Ал эми Кызыл Коргон айылы менен Өзбекстандын Калача айылын дарыя бөлүп турат. Өзбек тарап өз аймагын тосмо куруп бекемдеген. Кыргызстандын Кызыл Коргон айылын дарыя ташкынынан коргоо долбоору даярдалган. Бирок жумуш баштала элек. Айылда дарыяга жакын 8 турак жай, газ түтүгү жана жогорку чыңалуудагы электр линиясы бар. Биз 2014-жылы Кызыл Коргон айылыга дарыянын жээгини дамба кылышка долбоор жасап бүтүргөн. Селөз-Аштан эсебинен 2700 метр. Ошол дамба бүтүп калса бизге Кызыл Коргон айылда ошол 8 кожолук жол, электр линиясы, газ линиясы сакталат, анан ошого кошулуп 50 гектар жер кошулат. 50 гектар жер. Азыркы бүгүнкү күндө жылда элдин үлүшүдөн алып кетип атат. Мына жылда 2 гектар, 3 гектар мана турган баары үлүш. Мана шулар эл пайдаланып аткан жер. Азыр биздин бир 15-20 гектар жерибизди сууап кетти. Ушу бүгүнкү күнгө чейин. Бул илгертен дамба болгон эмес. Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагында 14 айыл болсо, анын 8-и Кожашкан дарыясынын бойлой жайгашкан. Айыл аймак жетекчилиги өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте дарыя жээктерин бекемдөө иштерин жасап келүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубат Боронов жеринде абал менен таанышып, келечекте жасала турган иштерди пландаган. Учурда дарыя ташкынынан коркунуч жаралган айылдардын 4 чакырымдан ашуун аралыгын бекемдөө зарыл.
наркы бетибиз Өзбекстан болгондуктан Өзбекстан тарап дамбаларды кылып бизди дарыянын нугуну биз тарапка буруп, ошо коркунуч көбүрөөк болгондуктан ошол министрибиз келип, анан барып ушу президентке чейин кирип, ушул маселени айтып, президентибиз дагы өзү белгилеп кетти, ошол жээкти тезирээк бекемдөөгө ушу каражат бөлүп берүү жагына. Башка долбоорлор аркылуу дагы ушу габион сетка менен жыл сайын ушул 300-400 метр айыл өкмөт дагы министрлик тарабынан, жайзет тарабынан, анан бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы тарабынан дагы ушу колдоо көрсөтүшүп, ушу ашар жолу менен габион сеткаларды коюп, өзүбүз ташып менен толтуруп, иш жүргүзүп, дамбалар болуп жатат. Бизде Актурпак айылда, Өтүкчү айылда жыл сайын ушул 10 миллионго жеткен жумуш аткарылып атат. Баткен район Зарташ айылында 2015 жылы жергиликтүү элдин 100 гектарга жакын күрүч аянттарын дарыя жууп кеткен. Мындан улам айыл тургундары дарыя жээктерин бекемдөө иштерин тез арада бүткөрүү зарыл экендигин айтып чыгышкан. Учурда айылда 160 түтүн калк жашайт. Жергиликтүү эл күрүч айдап жан багат. Жыл өткөн сайын Кожашкан дарыясынын агымы айыл тарапка бурулуп, айдоо жерлердин кыскарып баратканын эскертишүүдө. Дарыянын жээктерин бекемдөөнү өзгөчө кырдаалдар министрлиги колго алып, 2 жыл ичинде 300 метрге жакын аралыкты бүткөрүшкөн. Бирок дарыянын багыты өзгөрбөй жатат. Эгер ошо дамбабыз быйыл ошол бойдон кала турган болсо, өтө коркунучта турат айылыбыз. Канчалагы былтыртада жерлер кетип, үйлөргө жакын калды, үйлөрдү алып кетиш коркунучта турат. Кожашкан дарыясынын Зарташ айылы аркылуу өткөн жээктерин бекемдөө максатында долбоор бекитилген. Анда узундугу 767 метр тосмо катуу агымдагы суу өтпөгөндөй болуп бекемделет. Ушул күнгө чейин анын 275 метр аралыгы бүткөрүлгөн. Бирок өтө кооптуу делген аймак азырынча бүтө элек. Жаз айларында дарыя суусу көбөйүп, катуу агымга жээктер туруштук бере албай калууда. Бул Өзбекстандын Сох анклавынын ичинде жайгашкан Кожашкан дарыясынан суу алуучу башкы суу түйүнү. Бул жерден Баткен районунун Бозадыр, Каратокой жана Ширеч айылдарына суу катышуу барат. Өткөн жылы дарыяда суунун деңгээли көтөрүлүп, башкы түйүндүн кум топтоочу бассейнине жакын 25 метрдей аралыкты алып кеткен. Баткен райондук суу чарба мекемесинин жетекчилиги, ÖKM жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жерине барып, абал менен таанышты. Азырынча дарыяда суунун көлөмү аз, бирок жай мезгилинде суу көбөйүп, кум топтоочу бассейнди бузуп кетүү коркунучу бар. Анда 3 айыл толугу менен суу катышуусуз калат. Суунун нугун буруу үчүн жогорку бурумдан дарыянын оң жак жээгине алып туруп, мына жерде 400-450 метр аралыктагы жээкке бекемдөө иштерин жүргүзүш керек. Бул боюнча эми комиссиянын негизинде кандайдыр бир эмеде деңгээлде карап чыгып, сметалык бааларын жогору жакаттарга сунушташ керек болуп атат. Себеби быйылкы жылы дагы ошондой суунун деңгээли көп. Бул Кожашкан дарыясы суунун деңгээли өтө көтөрүлгөндө 300 кубтан ашык болот. Мына калган 1,5 метрлик аралыкты мүмкүн бир күндө же 3-4 күндүн аралыгында бузуп кетиши мүмкүн. Бул бузулса биздин ылдый жактагы чек ара аймагында турган айылдарыбызга сууга үзгүлтүккө учурап, өтө көп чыгым болушу мүмкүн. Жай мезгилинде Баткен облусунун аймагындагы Кожашкан дарыясындагы суунун деңгээли 300 куб метрге чейин көтөрүлөт. 2016 жылы суу ташкынынан алыскы Зардал айылына баруучу ички чарбалык көпүрөлөрдү жууп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жергиликтүү тургундардын аракети менен учурда бардык жолдор, көпүрөлөр калыбына келтирилген. Өткөн жылы Кожашкан дарыясынын жээктерин бекемдөөгө 30 миллион сомго жакын каражат сарпталган. Актурпак айыл өкмөтүнүн айылдарын коргоо максатында 840 метр сел тосмо ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмүнүн балансында турган объектилер бүткөрүлдү. Ал эми Баткен районунда 480 метр аралык сел тосмо ушул Төрткүл айыл өкмөтүнүн айылдагы турак үйлөрдү жана үлүш жерлерин коргоо максатында жумуштар аткарылды. Ошондой эле 2017 жылга Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмөтүнүн жана Баткен районунун Төрткүл айыл өкмөттөрүн коргоо максатында бүгүнкү күндө 840 метр аралык куруу жагы өзгөчө кырдаалдар министринин буйругу менен планга бекитилди. Алдыдагы 2 жыл ичинде кооптуу делген Кожашкан дарыясынын жээктери толук бекемделип бүтөт дешет. Дарыянын нугу бир багытка түшүп, кошумча айдоо жерлери пайда болот. Мунун баары элдин коопсуздугу үчүн жасалып жаткан чоң аракет.